Рамазаның 12 айдың султанысың, мұсылманға хидаят сұнғаның үшін, жаратқандың берілген соғынан қалбайлы. Дурба менен тососың күндүн таңын, 30 күндү сезесиң сунундамын. Акыретте унутпай орозо кармайлычы. Кел Рамазан, Рамазан, ыйманга эшик ачып, Алладан тилеп жакшылык, жүрөгө бакыт чачып. 5 парыздын бирөөсү жалпыңарга, орозо бул каниет жакшыларга, кабыл болсун пенденин эңсеген тилеги. Оз ачкыла туугандар кезигишип, тарынычты капаны кечиришип, Рамазандын кадырын эң жакшы билели. Кел Рамазан, Рамазан, ыйманга эшик ачып, Алладан тилеп жакшылык, жүрөгө бакыт чачып. Ыйманга эшик ачып, жүрөгө бакыт чачып. Улук айы Рамазан айын куттуктоого келгенбиз, майрамдага келгенбиз. Ушул Рамазан айын бизге парз кылган Аллах Тааланын сөзү менен баштасак жакшы болот. Эң биринчи биздин бактыбызга дагы Литвадагы Вильнюс мечитинин имамы менен муфтийси келди. Ошон үчүн имамыбыздан суранайлы, Алланын сөзү менен баштайлы, анан программаны четинен улантып кетебиз. Макулсуздарбы? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Бизге бул жакта жаңы келгендер бар, мурундан бери катышып келгендер бар. Арабызда мынакей биздин бактыбызга мугалимдерибиз да келиптир Кыргызстандан, Эл Аралык университетинен. Кош келипсиздер деп айтмакчымын. Биринчиден мен сөздү баягы биз Литвадагы мусулмандардын башчысы мүфтүбүз бар. Ошого сөз бермекчимин, бирок сөз берердин астын бир сөз кошо кетейин. Неге дегенде бул киши бир гана мүфтү эле эмес, биздин кыргыздардын диаспорасынын түптөлүшүнөн түздөн-түз салым кошкон киши ушул. Аты болсо Хамза. Биз дейт расмий түптөлүшүбүз керек деп. Анан мен бул жанында жүрүп, мен баягы юридический кагаздар түшүнбөгөндөн ойлоп жүрөм, кантип кылабыз, мен буга башым жетпейт деп ойлоп жүрсөм, көрсө мен айтпайм, кандай кылабыз десем, бүт документтерин даярдап, сенин бир гана колуң керек деп. Документтер даярдап берген киши ушул. Бул тарыхта карап турган киши. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Что бы хотел бы, братья и сестры, сказать вам? В первую очередь, с прошедшим праздником Ураза Байрам. Всех хотел бы поздравить. Пусть будет оно вам все только хорошее. Все, что делали во время Уразы, пусть Аллах будет примет. Пусть Аллах даст возможность всем нам дожить до следующей Уразы. Пусть даст возможность еще больше сделать всех полезных вещей.
Так же самое хочу поблагодарить всех, которые приняли участие, там, принимали так или так в организации этого мероприятия, всех гостей, ну и всех нас, остальных, которые так просто пришли. Что бы хотел бы со своей стороны сказать, братья и сестры? Смотрите, я здесь уже живу, где-то мои прапрадеды, здесь мы где-то живем 600-700 лет. И многие из вас, кто-то уже тоже здесь уже живет и имеет семьи, и некоторые даже планируют остаться здесь, и кто-то даже планирует сделать не кырк-татар, короче, а кыргыз көйі. Кыргыз деген айыл бар да, біз айтамыз кыргыз деген айыл кылабыз деп отырмыз бұл жаққа. То есть кыргыз, да, там пусть будет там, да, планируют уже. Но что бы хотел бы со своей стороны сказать, дорогие братья и сестры, смотрите, здесь татары уже живут много лет, там, да, уже забыли кенди, то есть свой язык да, свой язык уже забыли, там, да. То есть те, которые 600 лет назад приехали, там 600-700 лет назад, они уже не говорят по-татарски. Но единственное, что отличает от других людей, это дин, там, это вера в Аллаха. Там, да? То есть вот уже на протяжении 200-300 лет, что нам помогает немножко быть самим собой, да, это наша вера. Поэтому давайте поддерживайтесь, держитесь за это. И, конечно же, чтобы вы держались бы за это, я вот общине вашей немножко есть подарок, только небольшой. Здесь 5 Коранов на арабском и перевод на русский язык. То, пожалуйста, поддерживайте свою религию. И если вы будете поддерживать, то у вас будут те ценности, те нравственные, те все будет у вас то, что и надо было, да, что и должно быть. Поэтому пусть Аллах всеми нами доволен будет, и пусть Аллах укрепит еще больше нашу веру. Bu ülkelerde hizmet veriyoruz, aynı zamanda da misafiriz. Tabii netice olarak böyle farklı ülkelerde, hele Litvanya'da Kırgız kardeşlerimizin bir araya gelmesi, inançlarını, dinlerini, gelenek, göreneklerini yaşatıyor olmasını görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor, memnun ediyor. Ben bu organizasyonu yapan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Programınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Бардығызға қош келдіңіздер деп атат. Өзі дағы Түркия мамлекеттен бұл жақта қызмат қылады. Ошол эле учурда бұл жақтағы елчиликте дагы дини атташе болып саналат. Анан баарыбызды қош келдик дегенден кийин баарыбыз айтат, биздин айт майрамыбыз менен куттуктап атат. Негизи Түрк мамлекетинин Литвага 1992 жылдан бери бияка келип, булар ушу бир диндеги мусулмандарга жардам колдон келишинче поддержка кылабыз дегенде сыяктуу бул жакта жүрөт. Ошон үчүн баарыбызды куттуктап атат. Жакшы майрамдап, жакшы эс алгыла деген каалоосун айтып бизге айтып кетти. Чоң рахмат. Барыңыздар орозуңуз кабыл болсун, айтыңыздар маарик болсун. Ыйык ааламга ыйык ай келди, Аллахым бизге кут берди. Рамазан айы ак калпак кыргыз элине, Рамазан айы кош келдиң. Ыйман кечеси кош келипсиздер. Кудай берсе, диаспоранын жетекчисине Белек Айдаров байкебизге сөз берсек. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Айт майрамыбызга алыстан, жакындан келгендерге чындап эле чоң ыраазычылык билдиребиз. Убактыңарды бөлүп, алыстан болобу, чарчабастан келип, ушул майрамга чыкканыңарга. Негизги биздин майрам, айт майрамы жөнүндө биз көп сүйлөйм азыр. Алдын ала айтып коюн, атет отура бер. Айт майрамы эмнегедир биз совет убактысында эмнегедир бул майрамдар майрамдалып келген экен, бирок ар кандай түшүнүктөр бар экен да. Айт майрамынын мисалы үчүн негизги эгер айта кете турган болсок, бул майрам жөнүндө айтардан мурун бул эме деген майрам, качан майрамдалат, кантип майрамдалат, кандай бул майрамдын кандай пайдалары бар. Негизи ошол жөнүндө айта кетсек, биздин динибиз ислам.
жөнүндө бир эки сөз айтсак, майрам динде болгон үчүн биз ушул майрамды майрамдап атабыз, туурабы? Баарыбыз келип. Бул эмне деген майрам? Алымдар айтат экен, ким ислам дининде болсо, биздин ислам дининде болсо, алар дейт аябай бактылуу адамдар экен. Ислам динде болгондор, алар аябай бактылуу экен. Эмнеге? Себеби бардыгы тең бактылуу. Себеби ислам дининдеги илимдүүсү дагы, жөнөкөйү дагы айырмасы жок дейт. Могу баягы рядовой деп коет го, ошодон баштап профессорго чейин дейт, бардыгы бактылуу экен ислам дининдегилер. Эмнеге? Алымдар айткандай, себеби бул дин дейт адамдардын табигатына төп келген дин экен. Адамдардын табигаты эмнеде? Мисал айтайлы, кээде болот, бир байкең менен сүйлөшүп отурайын десең, жаныңа отурсаң, бир 5 мүнөт сүйлөсөң, анын сүйлөгөн сөзүнөн, характеринен уккун келбей калат. Себеби оозунан чыккан сөзү, баягы мааниси, бүт баягы жакшы неге эмне кылбайт экен да, анан характер келишпестен отурган келбейт да, уккун келбейт. А кээде дейт, бир жакшы бир адам менен сүйлөшөсүң, 5 мүнөт эмес, 5 саат отурсаң дагы 5 мүнөттөй убакыт өтөт экен, анын уккун келе берет экен да. Неге? Характерлер, анын адеби, ахлагы, анын кулук мүнөзү бүттүгү сага жагат. Ошондой сыяктуу биз эмне дейт? Ислам дини бул диндин буйругу адамдын табигатына ылайык экен. Эми мисал жөн айтайын, кантип айтайлы? Ислам дини бизге буйруган. Мисал үчүн ислам дини бизге эмнени буйруйт? Ислам дини ырайымдуу бол дейт. Орусча дейт, милостивый дейби? Ырайымдуу болгула. Биздин дин ырайымдуу бол дейт. Адамдын табигатында да ырайымдуусу бар. Мисал үчүн ислам дининде болбогондор сыртка чыгып карасаңар, аябай ырайымдуу болсо, сага жагат да, бул жакшы киши экен дейсиң. Адамдын табигаты ислам дини менен экөө төп келген нерсе экен. Мисалы биздин динде кечиримдүү бол дейт. Биздин динде. Ал эми көчөдөгү бир кечиримдүү бир адамды көрсөң, сыймыктанасың да, бул жакшы киши экен, кечиримдүү экен дейсиң. Карагылачы. Демек табигатыбызга төп келген дин. Бул башка неси жок. Мисалы чынчыл болгон адам. Азыр Литвада эмгектенип жүрөбүз, мигранттар көпчүлүгү. Начальниги жакшысы да бар, жаманы да бар. Начальниги чынчылы бар, анан адилетсиздиги дагы бар. Чынчыл болгон начальник менен сүйлөшсөң, айтасың да бул чынчыл экен. Бул адам, бул орусда дейт, совестный экен дейт да. Ошондой эле бул адамдын табигатында болгон нерсе, биздин дин дагы ошону буйруйт. Ырайымдуу бол, кечиримдүү бол, чынчыл бол. Анан адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк дагы биздин динде төп келген экен да, адамдын табигаты менен. Көрдүңөрбү? Тазалыкты айтайлычы, кече күндө күлүп аткан болчу. Аэропортто дарат алып атсам, достор келип калды, баягы коллегалар. Бутум жууп атсам көрүп калыптыр. Сен дейт, бутум жууп атасың бул жерде дейт. Мен айтат, биздин динде бет эле эмес, бутубузду 5 мал жуабыз. Биздин динде. Тазалык, гигиена. Алыска барбай эле коелу. Биз азыр Европага келди деп сүйүнүп атабыз. Европадагы тазалыкты ким алып келгенин тарыхынан сүйлөшөбүз, Кудай буйруса. Бирок чындыгында тазалык дагы биздин динден келген. Себеби бул көрдүңөр кандай бир баалуу, барктуу диндейбиз өзүбүзчү. Кээде биз бирок ушул динде болгонубузду кабарыбыз жок да, көп маани бербейт экенбиз. Эми биздин дин менен негизи урулук кылба дейт. Урулук дагы адамдын табигатында урулук кылган адам, мисалы жөнөкөй эле мышыкты ала турган болсоң, мышык кухнядан бир тамак жеп отурган болсо эмне болот? Шипаңдап куйругу өзүнчө баягы коркуп турат. Көрдүңөрбү? Биздин диндин буйругу урулук кылба. Адамдын табигатында урулук кылуу жок. Динде дагы урулукту тыйган да. Көрдүңөрбү? Бул биздин табигат. Эми ошондуктан бул ким бул динде жашаса, ар дайым бактылуу сезет экен өзүн. Бул динде болгондор. Дагы бир мисал, биздин бир араб достор мисал келтирет, Саудовский Аравияда күн ысык дейт да, күн ысык. Күн ысык кезинде адамдар кыйналып кетет. Азыр да бир аздан күн ысыйт буякта. Мен көп сүйлөгөндө баштырат, аз тер деп баштайбыз, кыйналып. Адам баласы тер деген кезде, күн ысык болгон кезде, жайдын күнүндө ысык кезде бизге денеге, маанайга жакшы нерсе эмне? Бул кондиционер, туурабы? Машинеге отурсаң, комнатага келсең кондиционер. Көрдүңөр, ырайымдуу, кечиримдүү, бактылуу сезет экен да, ким ислам дининде болсо. Айлана чөйрөсү бүт жакка жакшы таасирлери бар экен. Кудайыма шүгүр, бүгүн биз баарыбыз мусулманбыз.
жана айт майрамында жатабыз. Алыстан келдик, жакындан келдик. Эми айт майрам жөнүндө айта турган болсок, бир эки сөз. Айт деген араб тилинде Eid al-Fitr дейт. Бул биз мисалы үчүн бизде деле өзүнүн кыргызстандын сөзүндө деле бар. Питир садака дейбиз. Питир деген сөз ошоктон келген да. Питир Eid al-Fitr деген сөз. Кыргызча биз айт майрам дейбиз, туурабы? Баары жалпылап эле айт майрам. Эми арабчада ид деген сөз, ада деген сөздөн келди экен, бул кайталануучу экен. Bir жылда bir кайталанып келип турат экен. Мына быйыл кайсы майдын 2 майында айт майрамын майрамдадык баарыбыз, туурабы? Айт майрамын 2 майда майрамдадык. Эмки жыл кайра келип калат экен да. Кайталып келүүчү майрам экен. Ошон үчүн арабтан ада деген сөздөн келет экен, түпкү тамыры. Эми бул биздин майрам. Башкаларда эмес өзгөчөлүк турат экен биздин майрам, айт майрам. Келгиле башка майрамда мисал келтире турган болсок, башка өлкөдө мисал үчүн башка улуттардын майрамдары бир киши бир нерсени жасаган үчүн ошону майрамдашат экен. Мисал үчүн бир киши бир нерсени жасап коюптур, конституцияны жасап коюптур, же болбосо бир мамлекетти ачыптыр деп бир кишинин кылган ишин сыймыктанып майрамдашат экен. Туурабы? Негизи любой эле майрам. Мен башка жаңы жылды айтпай эле коюн, Валентинаны айтпай эле коюн, анан дагы эмне Хэллоуин, дагы кандай көп андай майрамдарчы негизи. Азыр биздин кыргыздар дагы кайсы майрамдарды майрамдаган билбей туруп эле майрамдай берет да. Бишекти карасаңар азыр. Мисалы, Бишекти эмес, Европадагы кыргыздарды карасак. Азыркы биздин мүфтү Бекердин айтып кеткен жок. Булар 620 жылдык тарыхы бар татарлардын. Бирок тилекке каршы динин карманбаганы үчүн азыр татарлар ассимиляция болуп өзүнүн тилин, өзүнүн дилин, өзүнүн динин дагы алмаштырып жүрүштү. Тилекке каршы. Бул Хамза, бул Литвада болгон бир 15 татар же болбосо 100 татар болсо ошо бирөөсү да дининде кармап калган. Бул өлүп бараткандардан саналса болот. Эмнеге булар азыр аракет кылып атат? Өлүп жоголуп кетпейли деп атат. Тарыхтан силинип. Элдин баары ойлойт, биздин атайын айтабыз. Бүгүн дагы атайын кыргыздар айтканбыз жигиттерге. Эй, аккалпага тийип келе деп. Жок дегенде аккалпакты көргөндө биз кыргыз экенибизди унутпайлы. Эртең чыгып алып анан жалгамдап көчөдө биздин кыргыздын маданиятына, кыргыздын ар-намысына сөз тийгизе турган иштерди кылбайлы. Көчөгө чыгып алып. Макулбу? Себеби бир кыргыз бул биздин бир элчибиз. Каякта болбосун, бир кыргыз жаман кыла турган болсо бүт Кыргызстанга сөз тиет. Кыргыз элине сөз тиет. Бир жумушта болгондо ошон үчүн ар дайым айтабыз. Бизге өтө маанилүү тема ошол бизге. Эми майрам. Айттык, баардыгы ар кандай майрамдарды майрамдашат экен. Ал эми биздин айт майрам айтсак, ар бир инсан орозо айт жөнүндө сөз кыла турган болсок, кеп. Орозо айда ар бир инсан, ар бир киши өздөрүнүн жеке аткарган жана кылган ишин майрамдайт экен орозо айда. Кандайча? Ислам дининде өз негизи 2 чоң майрам бар. Бирөөсү орозо айт, экинчиси курман айт, туурабы? Орозо айт ислам дининде. Орозо айт жөнүндө сөз кылсак, ар бир айттын алдын экзамен бар экен. Мисалы, ким ошол экзаменди тапшырып, аябай жакшы тапшырса, өтсө, ошол киши өзгөчө рахаттанат экен да, өзгөчө. Мисалы үчүн арабызда кол менен көрсөтпөй эле коюн, арабызда орозо туткан бар, тутпаган бар. Динде мажбурлоо жок, Куранда дагы жазылган. La ikraha fi din дейт арабчада. Динде мажбурлоо жок. Мажбурлоо жок. Ким кармаса карманат, ким кармаса карманбайт. Бирок эми орозо айт жөнүндө айта турган болсок, экзаменди карап коелу. 30 күн боюнча орозо тутат экенсиң да. 30 күн боюнча орозо. Анан 30 күн боюнча орозо ай бул өзү Курандын айы, Куран окуйт экенсиң. Экзаменди карагыла. Анан орозодо бир эле орозо менен Куран менен чектелбестен эркектерге таравих намазы бар. Күнүгө мешитке чыгып калаттык. Не таравих намазы жетишип калайын деп. Айт майрамын менен жаңы жылды салыштырган экен. Жаңы жылды майрамдаган туугандар, мени жаман көрбөңүздөр. Мен силерге жөн эле статистиканы издеп жүрүп таап чыктым. Жыл сайын 2 декабрда Бишкектеги Ала-Тоо аягында миңдеген адамдар жаңы жылды белгилеш үчүн жолгон. Ошондой эле жыл сайын ошондой жерде айт майрамын майрамдаш үчүн миңдеген адамдар жолугушат. 2017 жылдын 31 декабрына
21 yanvarına karagan tünü түнкү saat 2'den 5'e чейин аралыкта тазалык ишканасынын 60 кызматкери 5 камаз тагыраагы 10 тонна таштарды чыгарган. 2018 жылдын 21 августунда 25 миң адам ай намазын окуш үчүн чогулушту. Бирок жыйынтыгында эч кандай таштарды чыккан. 2015 жылдын 31 декабрда 1 январга караган түнү Бишкек шаарында 283 кылмыш иши катталган. Ал эми Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тартып 27 жыл аралыгында айт байрамын майрамдоо күнүн мусулмандарга байланыштуу бир да кылмыш иши катталган эмес. Жаңы жылды байрамдаш үчүн элдер дасторконун өтө биздешет. Байлар дасторконду жайнатып, кедейлер мүмкүнчүлүгүнө жараша дасторкондун үстүн толтурушат. Жана кызыктуу болуш үчүн асманга фейерверктер тартышат. Жана спирттик ичимдиктер менен мас болуп, ал күндү колдон келишинче рахат менен өткөрүүгө аракет жасашат. Ал эми Курман айт майрамында Кыргызстандагы мусулмандар бири-бирлерин зыярат кылышып, бири-бирин майрамдар менен куттукташат. Жана ошондой эле колунда бар байлар шариаттын талабына ылайык ар кандай өлчөмдө курбанчылык чалышып, кедейлерге эттерден таратышат. Жана бул күнү элдер социалдык статусуна карабай баардыгы тегиз майрамдашат. Жыл сайын жаңы жылды белгилөө үчүн шаарлардагы жарыктарды кооздондуруу үчүн миллиондогон акчалар бюджеттен сакталат. Мисалы быйыл Оштун борборунда турган балагынын узундугу 28 метр болуп, ага 450 миң сом сакталды. Жалалаттар балатага 170 миң сом сакталды. Маскендеги балатага 123 миң сом сакталды. Бактыга жараша Бишкектеги баласы мурда кылчылыктын баласы болуп калып, ага быйыл акча кеткен жок. Бирок анын дагы сатып алынышы бир канча сумманы чапчыган. Бирок элдин 80%-ын өзү мусулман деп көрсөткөн мамлекетте Курман айт жана Орозо айт майрамдарына эч кандай бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Жаңы жылга карата ар кандай ойдон чыгарылган образдар таңылууланат. Аяз ата, аяз кыз, бугулар, булардын баардыгы биздин келечектеги уулундарыбыз болгон балдарыбыздын түшүнүгүндө эң чоң алдоо болуп саналды. Ал эми айт майрамында эч кимди алдаган шарттар каралган эмес. Жана ойдон чыгарылган жасалма образдар жок. Бул күнү эч ким жасалмалык кылбайт. Бул күнү канчалаган таштандылар чыгып атат. Бул күнү канчалаган ичимдиктер ичилет. Бул күнү канчалаган кыздар намыстан айрылат. Булардын баардыгы биз үчүн майрам деп санасак кандай болот? Бул күнү биз үчүн майрам эмес, бул күнү биз үчүн трагедия. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жаңы жылдык майрамдын алкагында болгон трагедиялык окуяларды айта берсек дагы улана берет. Андыктан урматтуу ар бир көрүүчү жаңы жылдык майрамдоого чакырам жана элдин баардыгын жаңы жылдын майрамдоонун кайтарууну суранам. Анткени жаңы жыл биздин маданият эмес, жаңы жыл биздин майрам эмес. Жаңы жылды майрамдабаңыздар. Комментарийге пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Биз аябай сүйүнүп турабыз, ушул алыскы Литвага келсек, өзүбүздүн бир туугандарыбыз да биякта бар экен. Бар болгондон кийин дагы ушул ынтымактары бекем экен, бири-бириңер менен ушинтип баарлашып, чогулуп, ушундай майрамдарды бирге өткөрүп, ушундай чогуу жүргөнүңөр бул аябай сыймыктандырып дагы, сүйүндүрүп дагы, анан аябай ушул мекендештерибиз мыкты жигиттер экен, кыздар экен деп биз аябай жакшы бир маанайда болуп турабыз. Эң негизгиси баягы кыргыздар каякта болбосун, каякта жүрбөсүн, ушул биринчиден мекенине сүйүүсүн көрсөтүү, кыргыздар бири-бирин колдоо, кыргыздар бири-бирин ушул жакшылык нерсе менен бөлүшүү деген көп эле баягы илгертен байыртадан келаткан ушундай жакшы бир када салттарыбыз болобу, адек ахлактарыбыз болобу, ушулардын баардыгын ала жүргөнүңөр бул бизди аябай кубандырып турган кез. Эми биринчиден кичине биз дагы Erasmus боюнча келдик, биякта биз дагы биздин коллегаларыбыз менен баарлашып, ушу Литва, Германиядан коллегаларыбыз бар, профессурлар менен, алар менен бирге биз ушундай семинарларды өткөрүп, Кыргызстаныбызда жакшы бир
окуу процесстерин киргизели деген ой менен деле жүрөбүз. Анан бияка келип алардан дагы тажрыйба алып кетели деген кезибиз. Анан мен биякта биздин коллегаларды дагы кичине тааныштырып коеюн дедим элем. Биякта азыр эл аралык Кыргызстан эл аралык университетинин ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор, окумуштардын эң мыктысы бизде Кыргызстанда Жандоосо Рахат Римбековна, биздин жогорку докторантуранын жогорку окуусу деп коет, бизде высшая школа докторантура, ошонун жетекчиси, экономика илимдеринин кандидаты, доцент. Биякта болсо бизде Асель Абылкановна деген жаш илимий адамыбыз отурат, юридикалык кафедранын башчысы, юридика экономиканын кандидаты, доцент. Жаныбызда биякта болсо Бакыт Бегимбаевич, ошол биздин кафедра, юридикалык кафедранын кандидат юридических наук, өзү доцент, көп жыл тажрыйбалуу, мындай адис, өзү судья болуп жүргөн, көп жылдан бери судья болуп жүргөн. Анан биякта болсо Айнура Токтоназаровна, эл аралык университеттин мугалими, ошо кафедра экономиканын мугалими. Мен болсо экономика илимдеринин докторумун, профессор, ошо экономика жана башкаруу кафедрасынын башчысымын. Анан дагы бир жолу айтып кетким келет, баардыгыңыздарды көргөнүбүзгө аябай сыймыктанып да, сүйүнүп да турабыз. Ошо дайым эле бөтөн жерде жүргөн жериңерде дайым эле өзүңөргө сак болгула, өзүңөрдү карагыла, бөтөн эл менен баарлашып, жакшылап мамиле түзүп дегендей, өзүңөр ушундай мыкты кыз жигиттерден болуп, мына чыгып, өзүңөр жөнүндө ойлобостон, ата энеңерди ойлоп, баардыгын жакшы бир деңгээлге жеткирейин деген оюңар менен жүрөсүңөр. Ошондо дагы өзүңөр жөнүндө унутпагыла, билим деңгээлиңерди көтөрө жүргүлө, бөтөн жерде жүргөндө кыргызмын деп туруп өзүңөрдү жакшы жагынан эле көрсөткөндө кылгыла. Силер мына туура айтып атат, биздин Белек мырза, жалгыз ушу эл боюнча эл жөнүндө мисалы мындай ой кылат да, эгерде жакшы болсоңор айтат, жалпы кыргыз эли жакшы экен, ушундай жигитти, ушундай кызды тарбиялап тур дегендей. Ошо анан эми баарыңарга ден соолук, айтыңар марик болсун, Кудайым баарыбызга жакшылык алып келсин, Кудайым баарыбызга тынччылык алып келсин, молчулук алып келсин. Каякта жүрбөйлү, дайым эле аманчылыкта жүрөлү, ден соолукта жүрөлү, бар бололу, бир бололу, ушундай ынтымагыбыз дайыма бекем болуп турсун. Ишиңерди дайым эле ошол ийгилик эле коштоп туруп эле аманчылыкта, ден соолукта жүрүңүздөр. Рахмат. Кыргыз диаспорасы боюнча көпчүлүк эле билет. Бул биздин эмблемабыз, көрүп тургандай. Биздин сайтыбыз бар. Сайтыбызда бүт маалыматтар, мигранттарга керектүү эң негизги жашоодогу маалыматтардын баарын киргизип койгонбуз. Анан бул жерде аты чыкпаган аябай чоң салым кошкон кыз уландарыбыз бар, баары чоң салым кошушту. Азыр Кудай буйруса биздин дагы бактыбызга диаспоранын расмий катталыш күнү 31 август болуп калат. Биз документтерди берсек, ошондой бир жакшы күнү туш келип калды. Анан чын айтсак, кыргыздар азыр биз ошо расмийлашылгандан бери аябай көп жакшы иштерге себеп болуп атат. Бир гана Литвада эле эмес, биз могу Батыш Европага дагы барып келип атабыз. Өткөндө дагы Германияда болгон иш-чарада футбол боюнча. Ошондо дагы биздин Кыргызстандан келген элчибиз менен Текебаев менен биз ошол жерде дагы бүт Европадагы диаспоранын башчылары чогулуп жакшы кеңешме кылдык. Жакшы иш-чараларга баштайлы депчи. Ошондо жетишкендиктерибиз бар. Өзүбүздүн эмблемабыз, өзүбүздүн желегибиз ар дайым бул жерде. Андан тышкары 5 шаарда биздин 5 башчыбыз бар. Шаарларда ар бир шаарда башчыбыз бар. Биздин мекендеш келсе оңой эле табыла турган башчыларыбыз бар. Сайтыбыз бар. Башка улуттарга салыштырмалуу сыймыктана турган бир ишибиз бар, чын айтсак. Буларда маалымат катары сиздерге айта кетели. Андан башка биздин дагы сыймыктана турган, биз бир гана эле курулуш, тигүү же болбосо баягы ашчы катары эле иштебестен биздин арабызда кыргыздарыбыз бар. Мисалы үчүн бир эжекебиз бар, Камнус университетинин, Магнус университетинде француз тилинен сабак берет литовецтерге.
бул жакта. Ал менен эле чектелбестен ошол университетке кыргыз тилин дагы тил катары киргизип койгонбуз. Ошол эжекенин жетишкендиги. Ал эжекебиз бүгүн келбей калды тилекке каршы, бирок ошондой сыймыктана турган жакшы иштерибиз дагы бар. Ошон үчүн өткөндө дагы бул биздин сайтта YouTube каналыбыз бар, Facebook каналыбыз бар. Ал жакта көрсөңүздөр болот. Ак калпак күнүн белгилегенбиз. Бул жактан ар тараптан конокторду чакырып бүтөбүз истеди дагычы. Профессорунан тартып, мисалы Алитус деген университеттин ректору да келди өзүнүн коллективи менен. Бул жактан иш адамдары да келди, аргандай бизнес чөйрөсүнөн. Баардыгы келип катышып, литовецтер дагы жарышып, тушоо кесүү дагы көрсөттүк. Бүт өзүнүн тамактарыбызды киргенде күтүп алып, жакшы иш чарабыз бар. Эми бул башталгычы. Кудайым назардан сактасын, аргандай көз тийгенден сактасын. Мындан жазбай дагы чоң пландарыбыз бар. Кудай буйруса, алыстан болобу, жакындан болобу болуп калат чыгарсыздар. Ошон үчүн негизи кыскача маалымат бере кетсек, анда биз уланта берели. Эгер не кылсаңыздар айтып коюңуздар, уялбай эле. Калтыр бул дүйнөгө ансыз да өмүр кыска, атыңды айтып урпа, иштериң болсун уска. Из калтыр бул дүйнөгө жакшылык ишиң менен, акындар жазсын канаттуу сезим менен, акындар жазсын канаттуу сезим менен. Биз калтыр бул дүйнөгө акыйкат сөзүң менен, эч качан ушак айтпа, көрбөсөң көзүң менен. Көңүлдү калтырбайлы бар өтөт бул дүйнөдө, көңүлдү калтырбайлы бар өтөт бул дүйнөдө. Калтыр бул дүйнөгө ак эмгек кызмат менен, унутпай элиң жүрсүн, кетсең да бул өмүрдө. Биз калтыр бул дүйнөгө атанын уулу деген, ашыкча мүлк жыйнап ашыкча мүлк жыйнап ал кетпей төзүң менен. Из калтыр бул дүйнөгө бар өтөт бул дүйнөдө, из калтыр бул дүйнөгө бар өтөт бул дүйнөдө, бар өтөт бул дүйнөдө. Тағдырым жазған Аллахым өзің, Құранда жалғыз өзіңдің сөзің. Намазың оқыт мұсылман құлың, атқарып иық шариат жолын деп, жағымды поэзия Баястан Адамқариев. Қол шалалармен тоғылсақ. Бирөө күтөт бақтысын жаратқандан, бирөө сұрайт сүйісін бар асмандан,
Кайда гана барбайын, кайда гана кызык издеп дүйнөдө бараткан жан. Тирүү жанды улузат угар үчүн, тилек айтып астында турар үчүн, дал ошондой күндөрдү алып кеткен. Жылкы айтуу да Кудайга суран үчүн. Жараткан, үнүм ук, жаратканым, көкөй кести түн бою таңашканым. Бул чөлкөмдө мени барбас жер калбады, күндө бирөө шап минип сабап жаным. Каны чыгып, эзилген жорум кетпейт, туулган күндөн ушул күн шорум кетпейт. Неге мени жараттың жылкы кылып, бул да жандык аяйын боору дешпейт. Адам болуп астында турсам эмне, кадыр бартты кемитпей сунсаң эмне, буларга эмес өзүңө түпсүз гана кулуң болуп кызматың кылсаң эмне. Айтканымдын бардыгын эгемсезсе, асман жарт деп үн чыкты деген кезде. Артың кара, тобо кыл, шүгүр кылгын, арманыңды өтө көп тереңдетпе. Жылкы мойнун бурду да күлүмдөдү. О жараткан, кечиргин бүгүн мени. Күнгө онагам эшектей болгучакты, күлүк деген атым бар, шүгүр деди. Эшек анда жалбарып ыйламсырап, жылкы болуп калууну турган сурап, адамдардын болоюн сүймөнчүгү, айландырчы картайтып жылдар жылат. Суудан көрсөм өзүм жакпайм, кубанууга деле бир көңүлүм таппайм. Канаты эй болсом неге адамдардын, кадимкидей башкача өмүр баштайм. Түмөн түйшүк ойлорго түшүп барам. Күчүм адам, күчүм адал, эмнеге сүтүм арам. Жаратканым барыңа башым ийип, тилегимди берет деп күтүп барам. Дагы жарк деп жер асман дүңгүрөдү, эшек жыркап муңумду билди деди. Артың кара, тобо кыл, шүгүр кылгын, түбөлүктү үй кылба бул дүйнөнү. Эшек ката сезгендей бул кадамын, артын анан карады туш тарабын. Тобо кылып Кудайга айтып жатты, чочко болбой калганга суктанарын. Четке калбай чочко да арыз муңун сурап жатты Кудайдын калыстыгын. Баары мени семиз дейт, арам дешет, адам кылчы чын болсо анықтығын. Берген бизге караңгы жарыкты да, чочко зарлап ыйлаган арыздууга. Артың кара, тобо кыл, шүгүр кылгын, сенден төмөн түшкөн бар анық мына. Үндү угуп, бурулуп карап калды, үнсүз ыйлап тиктеди ал асманды. Чочко бойдон жүргөнүм анык экен, кечиргин дейт, жалбарып жараткандан. Чочко көргөн жолдогу адам эле, кебетеси кешпири жаман эле. Итке берсең кайрылып жыттап койбойт, арак эле ичкени арам эле. Айбан жатпас көк жалтаң тооңдо жаткан, адам баскан кадимки жолдо жаткан. Бүт дарегин жоготкон бир маселе, бийиктигин унутуп шорго баткан. Жөн отурбай сүйлөнүп булуп кеткен, ичкен жандар күүлөнүп чириздешкен. Малдан төмөн түшүргөн даражасын, арак кирип ыйманы чыгып кеткен. Эбегейсиз бактысын ашырып чын, ээси кылган бүт бардык макулуктун. Кандай зор күч адамда болгон менен, карайлайсыз жолунда азгырыктын. Ойлор тура түбү жок, чубап кекте, неге уктайбыз аракты тузак дешсе. Чочкодон төмөн туруп, теги жайга мас бойдон узап кетсе. Чоң рахмат. 30 күндүк орозо жак дүйнөбүз тазарсын, энем ийип эмизген аппак сүттөй тазарсын деп орозо тууралуу Расул. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, hormаттуу мекендештер, алыс жакындан келген бек туугандарыбыз. Сиздерди көргөнгө абдан кубанычтамын.
ушунча келип бизди маекебизге катышып кетип атасыздар. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Анан ким орозодо эмнени түшүндү? Ошону баян кылып берет элек да бири-бирибизгечи. Анан мен бул жакта болгондон кийин кээде онлайн катышып аттым. Бирок бул Рамазанда мен 4 нерсени түшүндүм да. Мал матлубу минна ба'да Рамазан. Ушул Рамазан айынан кийин бизден эмне талап кылынат? Өзү көп нерсе талап кылынат, бирок мен 4 нерсесин алдым. Al-awwalu tarkul haram, was-thani ittiqan al-fara'id, was-thalith ada'u min an-nawafil mastata', war-rabi'u yuhfaz ala majlis al-ilm. Ушул 4 нерсени азыр иншалла которуп эметип беребиз. Биринчиси бул арам нерселерди таштоо. Арам нерселерди таштоо. Мында кеңейип айтып беребиз иншалла. Ал эми экинчиси болсо парыз намаздарды же парыз өкүмдөрдү аткаруу. Үчүнчүсү болсо нафил ибадат деп коет. Бул орусчада которгону дополнительный молитва болот да. Ошондо бул биздин фарздан сырткары. Мисалы бирөөгө жакшылык коесуң же туруп тахажжуд намазын окуйсуң, же бирөөгө бир жакшы сөз сүйлөйсүң, бирөөгө жылмайып коюш да бул бизге нафил ибадат болуп сооп жазылат да. Бул үчүнчүсү ошол. Ал эми төртүнчүсү бул үчөөнтөн камтылат. Жумасына хотя бы бир жолу мындай динди, Кудай тааланы бир биздин ыйманыбызды ойгото турган сабактарга катышуубуз да. Жумасына бир жолу. Бул эң аз өлчөмдө экен да. Мейли ал онлайн болсун, мейли мындай офлайн болсун, же болбосо бир мечитке баралуу, же бир мындай жекече үйгө чогулалуу, жумасына бир жолу жок дегенде чогулуп дин жөнүндө эскерип турушубуз керек экен да. Эми Рамазан айында эми баягы биринчисине кайтабыз. Таркул харам, харам нерселерди, арам нерселерди таштоо. Эми биринчисине кайтканда Рамазан айында биз арам нерселерди жасабадык. Рамазан айында арам нерселерди жасаса болбойт. Негизи эле болбойт. Бирок Рамазанда өзгөчө элдин баарына бир жүрөк кирет дагы, ыйман келип туруп, эч ким эчтеке кылбай коет, орозо кармап калат. Баары эле мындай, кандай айтканда бир ушундай атмосфера бар да Рамазандачы. Мисалы Рамазанда эмнени бизге Кудай Таала арам кылды, же буга чейин эмнени арам кылды, ошону Рамазанда биз үйрөндүк да, ташташты туурабы. Кебизден мен мисалы 25-ке чыккан болсом, 25 жыл мага иштеп койгондо ужачы. Мени немени берет? Тактикамчы. Мени кантип алдайт? Илимдүүнү илимдүү жол менен алдайт. Жөнөкөй адам жөнөкөй жол менен алдайт. Профессиялар келип туруп алдашат да. Бирок биз билбейбиз ал нерсени. Мисалы биз түшүнүшүбүз мүмкүн азыр бирөө менен урушуп кетсең, ошол менен душманмын деп калабыз го. Адам душман болуп эткене болуш мүмкүн кичине. Бирок инсандын эки эң чоң душманы бар. Бул шайтан, экинчиси өзүбүздүн нафсибиз, калыбыбыз бар. Бул экөөтөн Куранда Аллах Таала ачык айтканда. Куранда бир канча жерде иннаху лакум адуун мубин. Чындыгында шайтан силер үчүн ачык душман. Неге дегенде шайтан болгондон кийин касам ичкен, ошо адамдардын баарын азгырам, колундан келишинче адамдын баарын тозокко тартып мен алып кетем. Ал эми нафске дагы Куран аят керек. Юсуф сүрөсүндө келет да. Инна нафса ла амаратун бису деп. Чындыгында адамдын өз калоосу эмеге жамандыкка өтө буйруучу деп чыгарат. Мисалы мындай бир ой келет да, Рамазан айында шайтандар байланат. Чоң-чоңдор, эми кичинекейлер калат экен, бирок чоң-чоңдор, күчтүүлөрү мисалы капитан дейли, чоң-чоңдорундай күчтүүлөрү байланып туруп деңиздин астына ыргытылат. Бирок адам по-любому эме Рамазан айында күнөө жасалды берет да. Эмне үчүн күнөө жасайт десе, баягы шайтан баягы не тактиканы киргизип койгон да. Же болбосо нафс үчүн, эки нерсе үчүн күнөө жасай берет да. Эми бул Аллах субхана таала ушунча Рамазанды берип туруп бизге машыгыш үчүн. Мисалы футболисттер же боксерлор сборго барышын Дубайга же Турцияга көбүнчө барышат да. Барып туруп бир ай сбордо жүрүшөт. Эми Рамазан айы биздин сборубуз экен, биздин ыйманыбыз үчүн, биздин исламыбыз үчүн сбор болду да. Ошол себептен биз бирөөгө даже мен орозомун го, жаман сөз айтпайын, мен бирөөнү сөгүп койбойн деген ушулар болду го. Ушул нерсени сактап калыш үчүн эми Рамазан айынан кийин ушул эмени сактап калыш керек экен. Эмне бизге кандай такшалдык ошол нерсени сактап калыш керек экен. Эми арамдан кийин экинчи нерсе, 4 нерсенин экинчиси иттиқонил фараид, фарз амалдарга бекем болуу. Фарз амалдарга бекем болуу дегенден кийин мен жашоодо ушундай бир практика көрдүм. Кыргызстанда намаз окуп жүргөн адамдар Литвага келип, Литва деп мисал келтирип, Литвада окуй калышат да келиптилерчи. Мен жанымдагы балдарды эле көрдүм да. Болсо Кыргызстанда 5 вакыт намаз окуп жүргөн да. Жаныма келип окуй кал дейт, кийин окуйм Кыргызстанга барып. Бирок Кыргызстанда окуй жүргөн адамдар Литвада келип намаз окуган баштагандарды көрүп атам да мен. Эми жашоо баарыбыздын мойнубузда тиричилик болгондон кийин иштеп бул жака келдик, бирок
баягы Кудай Тааланын экинчи буйругу бул бизге баягы арамды таштагандан кийин эмне болуп атат? Парыз намаздарды аткаруу, а? Парыз нерсе 5 эле нерсе да. Көп оор албаш керек, 5 эле нерсени аткарыш керек. Болгончу. Биринчи иманыбыз. Алхамдулилlah барыбыздын жүрөгүбүздө иман бар. Биз Кудай Таалага ишенебиз, иманыбыз бар. Экинчиси парыз намаздарды тургузуу. Парыз намаздардычы. Мисалы кейбирлер айтат го, мен багымдатты окуп баштайын, буйруса калган тургузам. Рухсат берсе тутасың. Парыздар мындай караса оңой аз эле да. Бирок ошол бизге өтө шайтан чоң кылып көрсөтүп койгон да. Өтө чоң кылып көрсөтүп койгон. Ал эми үчүнчүсү бул адау минен навафил мастата минен навафил. Нафил ибадаттарды күчүбүз жеткиче аткарыш. Нафил дегендеги бул дополнительный молитва, бонус болуп бизге. Жашообузга бонус болот. Мисалы, куржубузга. Дагы бир нерсе. Эшек аттардын эки илгер куржуну бар да мындай. Биздин жашообузда эки куржунубуз бар да. Жакшылык, соолук, жамандык. Кироман катибин Куранда келип, эки периште бар, жамандык, жакшылык жазып турат. Ошого биздин куржунубузга дополнительный сооптор жазыш үчүн нафил ибадат кылыш керек да. Мейли эртең менен туруп, түндө тахажжуд окуйбузбу, бирөөгө бир жакшылык кылабыз, баарыбыз дополнительный болот да. Биринчи арамдан сактанып, парыз амалдарга бекем болуп, андан кийин кошумча намаз, кошумча сооп иштерди аткара турган болсок, биздин куржунубузга плюс болот да. Эми ушул үчөөнү биз сакташ үчүн, деги эле биз динди эстеп, биздин иманыбызды курчуп туруш үчүн жумасына бир жолу сабак катыш керек экен да. Сабак бир уюштуруп, же болсо мейли онлайн болсун, кандай кылып болсо да буйруса эмете берсе, иншалла балким болуп калат. Кайсы жерде кайсы шаарда болбойлу ушул нерсени уюштуруш керек экен да, эстеп туруш керек экен да. Бул дүйнөдө биз эмнени ала турган болсок, кыяматта ошону алабыз. Бирок Кудай Таала ушундай эскертип, мисалы бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жиберди эскертиш үчүн, бизге Куранды жиберди эскертиш үчүн. Мисалы бизге Кудай Таала мүмкүнчүлүк бериптир, окудук. Окугандан кийин эми сиздердин астыңызда, мен негизи сиздердин астыңыздарга чыгып сүйлөшкө деле татыктуу адам эмесмин да, бирок Кудай Таала чыгып сүйлөткөн мүмкүнчүлүк берип атат да. Иншалла, билгенимди айтып эметип коет. Ошого баягы Умардын хадисине кайтканда, бул дүйнө акыреттин эгин зары. Биз эмнени эккен болсок, кыяматта ошону алабыз да. Эми ушул жерде да терең ойлонуп көрө турган болсок, мен өзүмдүн окуучуларым бар да, Кыргызстанда жүргөндө, бир жашыраак бала келип туруп, устаз дейт, мен бир нерсени түшүндүм дейт. Кечеги күндү мен кайтара албайт экенмин, бирок өтө тез өтүп кетет экен дейт. Ал керек 15-20 болсо керек экен. Азыр ушунча болуп калды окшойт. Ошону айтат эме деп. Мен ушунча 20 жыл убактымды бир 5 минутта айтып салат экенмин дейт. 5 минут элечи. Мен төрөлдүм, мен могул жерде жашадым, могул жерде төрөлдүм, окудум. Литвага иштедим, Камылста ушунча иштедим, Литвада, Вильнюста ушунча иштедим. Бардым, үйлөндүм, ушунча болуп кетти деп. Өмүрүбүздү ушунта айтып коюшу мүмкүн экен да. Бирок мындай кылса өтө чоң убакытта азыр мисалы эч ким мындай өлүмдү эстете албайсың да, мен жашайм деген баардык инсанда үмүт болот да негизичи. Ошол себептен даже кечеги күнүбүздү, мисалы мен кечеги күндү эмне кылдым мен? Багымдатты окудум, футболго бардым, ошол эле эсимде калды да, башка нерсе эсимде калбады деле. А бүгүнкү кичине даярдык болду, ошондой келет да. Биздин мындай карасак өмүрүбүз деле ошондой болуп кетет да. Бирок бул сөз менен дүйнөнү кылбай коюш деген сөз эмес. Дүйнөнү да кылыш керек, бирок экөөнү тең алып кетиш керек экен да. Биздин бул жакта жүрүп иштегенибиз бизди сооп алат да. Мисалы үйдө бала чакасы күтүп атат, ата-энебиз, балким кээбиз окуп жүрөт, балким иштеп жүрөбүз. Биздин жөнөткөн акчалар бизге аларга акча да болуп атат, плюс сооп да болуп атат да. Деген буга бир хадис бар. Мен бата каллам бата магфурун деген. Ким чарчап тиричилик кылам деп туруп уктай турган болсо, кечирилген акыбалда турат. Мисалы кечке иштейбиз, кечинде жатабыз го. Биз тиричилик кылып туруп үй бүлөнү Кыргызстандагы жакындабыз багабыз деп атабыз го. Ошобузга бизге сооп жазат экен. Машалла. Кудай Таала ошол соопторду берген болсун. Жана да 4 нерсе арамдан сактануу, парыз намаздарга бекем болуу, колдон келишинче жакшы кошумча намаздар аткаруу. 4-нчүсү болсо жумасына бир жолу бир жакшы бир иш-чараларга катышып эме кылып туруш да. Кудай Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Жана дагы ушул жерде кыйналып жүргөн мекендештерге жакшы иш табып, ооруп турган болсо ооруларына шифа берип, жана жолубузду табып, эсен аман Кыргызстанга кайтып, ата-энебиздин, өзүнүн бир туугандарыбыздын жанында отуруп, иншалла, жана бекем да жүрөгүбүзгө бекем иман берип, ошол иман менен бул дүйнөдөн өтүп кетишке Кудай Таала насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жалгыз Алла кыл жайып башы берген.
сездирдиң орозонун касиетин. Эч бир пендең өз ыдагын тапмаса дейм. Акыретте тозок аттуу балекен. Алланы кулуң болуш деди сону. Мухаммедти бейиште көрүү. Албетте сону. Туура жолдон адашпай жашап өтүп, Рамазанда орозого бөлү арман. Орозону күтөбүз дагы биз. 11 ай өткүчөктү шашылабыз. Кетерде кыйбай, кетерде кош айтышып, кайра кайтып келгиче сагынабыз. Ойлонобуз туруп алып таң намазга. Бүттү мына быйылкы орозода. Аман-эсен жетеличи бир туугандар. Аллах буйруп кийинки Рамазанга. Чарапат Алла Тааланга миңнерсе сактоо болсун. Өткөндө мага бир нерсе жакты да Германияда жүргөндө. Ошол тема көп жерде кайталанат экен да. Канаки оштуктар барбы, колуңарды көтөрбөйсү. Дейт. Бар бекен бүгүн оштуктар? Кана, жок, Кана. Чүйлүктөр бар бекен, чүйлүктөр? Кызык койсо ма бир? Эмесе, өлгөндө отурганда болуп калдык го. Кана нарындыктар бар бекен, нарындыктар? Нарындыктар. Азыр экен нарындыктар. Анда эмесе жаллабаттыктарчы? Айттыкпы жаллабаттар? Жаллабаттар кем болуптур бир бүгүн баарында. Бүгүн азыр менде көп приз бар да, просто ошону карап отурдум, кайсы область алып кетет деп. Анда эмесе чүйдө айтты, кош, баткендиктер бар, баткендиктер. Мынакей бирөө бар экен баткенден. Эки белек сөзсүз менен баткенге. Сөзсүз. Дагы кайсы область калды? Гөлүктөрчү, гөлүктөр. Мынакей. Азыр гөлүктөрдүн учуру абайдагы. Gölüktür degende, havaların uçur. Anda mesela tanaslıktaç var mı? Var eken, öz minden var eken, götürüp olmaz, şu koluna götürülmez. Belek bilem. Bana 3 kişi gerek de, biri burstan, biri beyaktan, 3 kişi. Karap tuş gerek de, kim birinci kolunu götürürse çok zor gerek. Kol götürgünde jarasha, sebebi belek bilende. Kur'an kitabında kança sure var? Turak, tasdiqlayot. Anda mesela abike çok belek yüzlü bereli. Maki. Belekti görgende bari kızıp kaldı. Dagı oğuşka daha bir öz koyokçu. Az gelip Marlen. Karap olgaçı kol götürüp. Emesi az muhtaç ketmezdi azız. Oştuklarından, canlıvatlıklar, batkendikler boğu. Tarasıklar boğu. Ben anlattım. Beşki var жүрген балдар қолынан көтеріп өтіріп шығаршы. Белектің барын алып кетесің. Екінші сұрау. Құранда ораза жөнінде bir ayette айтылғанда Ramazan ayında Kur'an düşürülген деп. Ошол Kur'an бұл өте қиын сұрау. Ошон үчүн жакшылап белек берем. Kur'anda oruza ayında Kur'an kitap düşürülgön деген ayet başında. Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Turab, şeyh. Hatta alımlarımız var. Medreseden ötkülgen. Oşol süre telefonlarını koyup koyula, Google'ını koyup koyula. Telefonları karap turasınlar mı? Marlet. Telefon men bolmayt. Oşol kayсы süre? Mağa sürenin aytını aytsaňar da men bilek berem. Ya kol götürdü. İnne enzelnâhu fî... Yok alamayız. Yok. Bakara suresi. Atın kim bunun? Sağın. Sağında özüm bir koşatayım. Çok rahmet. Bakara suresinde oşol jönündө aytılgan. Biz orozo deyip atабыз, бирок бул динди бизге алып келген bir пайгамбарыбыз бар, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Пайгамбарыбыз өзү негизи пайгамбардын өмүр баянын кызык көргөндөр бар. Пайгамбарыбыз өмүрүндө канча жолу
Рамадан айында орозо туткан экен. Пайгамбарыбыз орозо деп. Бирөө кызыгып көрдү. Биз мусулманбыз дейт. Туурабы, биз мусулман деген элбиз. Пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям канча жолу орозодо орозо туткан экен. Орозо айында. Орозо айында. Биякта байкебиз кол көтөрүп атат. 11 жыл болуш керек. 11 жолу. 11 жыл. 11 жыл орозо туткан экен. Жок, турабыз. Отурабыз. Турабыз. Дагы белек алып кетейин дедиңиз. Бул суроону калтырып коюп, телефондор өчүрүп эч ким жооп бербейт экен. Дагы бир мүнөт берейин. Барбы жооп? 23 жолу. Турабыз. Ойлонобуз, ойлонобуз. Абдан жакшы суроо болду. Жооп жок. Мен бул жоопту жөндөмө салып коем. Белектен өзүм алып кетем. Таарынбагыла. Суроону бердим. Комиссия уруксатты, белектен алып кетем. Мана. Кийинки суроо. Макул. Орозону пайгамбар канча жолу туткан экенин аны билбейт экенсиңер. Башкасын сурайынчы. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз алып келген Куран китебинде Рамадан деген сөз канча жолу айтылган экен? Рамадан деп Куран. Куран окуганбызбы? Рамадан деп канча жолу айтылган экен? Мен бүгүн аябай эле кыйын суроолор даярдап алган болуш керек да. Бул кыйын, сиз да билбейсизби? О, не десеңиз? Анда бул дагы салдым. 30 жолу абдан тура эмес, жок, тура эмес. Жок, бунун эки суроо, эки белек мага кетти. Жооптун айтып койсоңуз. Айтып коелу. Калтырбайлы. Тура. Анда телефонуңду алып жазгыла. Биринчи суроого да айтып кетем. Пайгамбарыбыз өмүрүндө 9 жолу Рамадан айында орозо туткан экен. 9 жолу. 9 жолу. Ал эми Рамадан деген сөз Куран китебинде бир эле жолу айтылган экен. Бул дагы Бакара сүрөсүнүн аятын айткан жок бул жигит. Бакара сүрөсүнүн 185. Ким айтты? Мен кол көтөргөм жок. Бакара сүрөсүнүн бул телефон жакшы кармайт, байы көрүп койгон болуш керек. Бир жолу. Кеттик анда. Жооп алдыңарбы? Жазылдыбы? Мусулмандар үйрөнөбүзбү? Бирөө литовецтен сураса айтабыз да, коркпой эле. Куран китебибизди үйрөнөбүз. Андай эмесе кийинки суроо Кийинки суроо. Мен башка исламга өтөйүнчү, ислам динине. Азыр мага жакшылап карап турат эле. Мага исламда кээрлер айтат экен 5 парыз дейт экен. Кээрлер айтат экен 5 түркөк. Ислам 5 нерседен турат, 5 түркөктөн турат. Ошону мага так айкын айтып берсе, ошого белек бар. Ислам 5 түркөктөн турат. 5-өө. Ошонун үстүндө ислам турат. 5-өө бирөө жок болсо болбойт. Намаз. Орозо. Фитир садакабы? Зекет мейли. Фитир закет дейт, зекет ана. Экөө. Ажылык. Бирөө мен кошумча коюм. Кошумча жок. Албайки кошумча белекти алып көрөсүң. Эң главный. Ушул менен жок колуңа түшүп туруңар. Алып кел. Çok rahmat. Tuğanlar, biz Müslümanız, İslam dinindeyiz. Uşul 5 nerseni bilmesek uyat bolot. Uyat. İslam en birinci Müslüman boluş için bir kişi şahade de koydu. Şahade. Bu kelime. Kelime-i şahade de koydu. Duralım. İkincisi namaz. Üçüncüsü orozo. Dördüncüsü bitir sadaka ve zeket. Bul baylar belli turgan. Baylığın var mı? Biznesin var mı? Oşodan zeket veresin. 40'tan kança 2 bölügü? Oşo. Anan akırkısı kolunda mümkünçülük bolsun, acılıkka orazın. Oşo. 5'ö jattap aldık mı? Unutpayбыз. Себеби алдыда да курман айтып бар да. Ошого даярданайлы. Кийинкиси, андай эмесе дагы бир кыйын суроо болот. Бул суроону жооп бергендерге дагы жакшы бир белегибиз бар. Макул, исламда айттык. Эми имандын дагы 5 канча имандын негизи бир парздары бар экен, канча түркөгү бар экен. Макул, мен санын айтып коеюнчу. Имандын 6 түркөгү бар, туурабы? 6. Ошо 6-ны мага четинен айтып бергенге белек бар. Мешитке баргандар колуна көтөрбөй дедим го.
Анан кел. Бул өзү сабагыма качып жүргөн бала, чын айтайын. Болбойт. Бүгүндө 6 сыпат бар. 6. Биринчиси Лайла Лолок, Медрас Лолок. Экинчиси намаз. Жок, буну айтпапсың. Бул 5 түркөк. Сен тура эмес чакырып кеттиң. Бир ыйманды айтып атасың. Ыйман жөнүндө. Ыйман, биякта бирөө кол көтөрөйүн деп атат. Жарым мындай эле көтөрбөй колун. Айтыр. Бirincisi Allah'a işenip, Кетти. ikincisi kıyamet gününe işenip, Аллага ишенүү, кыямат күнүнө ишенүү, üçüncüsü peristelerge işenip, периштеге ишенүү, dördüncüsü ölgünden kayra tirilüge işenip, өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенүү. anan жақсылық жамандық тағдырдан екенге işenip, Тагдыр, жакшылык жаман тагдырдан. Kur'an'a, kitaptır. Allah Kur'an jönөткөн kitap. Kur'an эмес, китептер. Бергиле. Азыр бизде мен кечирим сурайм, биз баягыдан бери сүйлөп өттүк. Биздин арабызда аның сүйлөгөндөр да бар экен да. We have guests who are speaking English, right? Can you raise your hands? Yes, 2. We have also some presents for you. If you tell us about Kyrgyz nation something, I will give you a present. Could you please get up and tell your name? Yes, please. What's your name? My name is Grantas. Grantas. İşletuvos? Yes. Labai gerai. Tada lietuviškai arba angliškai geriau? Lietuviškai geriau. Gerai, tada klausimas. Mes dabar žaidžiam tokią žaidimas, kas atsakys apie mūsų religiją, nes šiandien religinė šventė. Ir kas atsakys tokį klausimas, mes duodam dovaną. Ir jums aplamai apie kirgizų galim klausimą užduoti. Jūs ką žinot apie kirgizų? Pasakykit, prašau. Moteris, jau siūlau dar buvo ekim. Kaip? Ir labai graži gamta. Ir dar? Ir dabar labai graži kalnai. Patys didžiausi, en çoğun toğlar deyip. Gördünüz mü? Kızlar sulu eкен deyip. Anan tabiatı qoğuz eкен deyip. Anan abdan çoğun qoğuz toğlar var eкен deyip. We have a present for you. And also, apapıyor. Bu tuğanımız kalpakı yok. Kınavat satoğlar deyip. Kalpak gidiyoruz. Sıraka tartılar. Sıraka tartılar. Assalamu alaikum. And we have another guest. Could you please stand up? Yes, hello. How are you? I forgot your name. Could you please remind me? Nancy. Nancy, do you remember we were in Kaunas? Yes, where are your friends? Oh, they went to another company. So Yeah. Anyway, thank you for coming. You are from? Kenya. Kenya'dan gelген konağımız. Biz былтырдан Kaunas'ta olan işlere kaçıp etken. Now we are making some questionnaires, some games, and we have some questions. If you tell us 3 things about Kyrgyzstan, I hope you know Kyrgyz people. 3 things. You really will get a present. I promise you. Okay. One thing is my first time to meet Kyrgyzstan people. All my life I knew only Chinese people. But now I see there's another Kyrgyzstan people. So one thing of the Kyrgyzstan people, they are united. United. Kırgızlar жөнүндө айт десем, эң бир бул мен дейт, негизи башында мен Кытайды эле билчү, Кытайды ойлогом дейт да. Анан эң күчтүү нерсени айт десем, бирөөсү дейт кыргыздар аябай ынтымактуу экен дейт, биримдиктүү экен дейт. Туугандар биримдикти бузбайлы, макулдуу, алыстала келбей калгандар. Айтып койгула досторго, биримдиктүү, ынтымактуу жүрөлү, бөлүнбөйлү. It was my first time and they welcomed me in Kaunas. Yeah, so the second thing is love. Экинчиси махаббат дейт. Кыргыздардын арасында махаббат бар экен, бири-бирин аябай жакшы көрөт экен дейт. Туурабы? Жакшы көрөбүзбү бири-бирибизди? Жакшы көрөбүзбү? Жакшы көрөбүз.
Birlikte olalım mı? İyi, bölünmemiz mi? One mother, one father. Üçüncüsü de Kırgızların varlığı değil, okul şekilde. We have Nancy. You will get a present. Aparım Elif. Keyingi so'roq Qur'on kitobga qayrilib kelamiz. Qur'on kitob jo'nakayla so'roq qilayinchi men buni. Qur'on kitob qatori bir kunda oppa tushib qoldi o'la, je qanday bo'lgan? Qur'on kitob bu yoqda bor ekan. Mechitdagilar o'qishib. Ammo o'tiribsan bardi. Hayatdan tushgan. Qanday? Hayatdan tushgan birden hayat. Hayat bo'lib tushgan. Hayat bo'lib tushgan. Hayatda bir suylom qatori. Shuni tushgan ekan. Baykiga belgilar bir belek belgilar. Qur'on kitob sira tushib qolmabdir. Ayat bir suylom menen o'sha barib anan bir kitob bo'lgan ekan, Qur'on kitob. Bu o'ta ichida o'yla mo'jiza-da, o'zimchalik chuda. Keyingi so'roq anda Qur'on kitobning eng birinchi so'zi emne deb tushgan. Qo'l ko'targanlar, bu yoqda alsdan birov ko'tardi. Kepgacha. Kim o'rtoqsi? Sizmi? Qo'lingiz ko'taring. Birinchi hayat Iqro so'zdan boshlanib tushgan. Iqro degan ne degan? Iqro degan bu o'qu degan. O'qu. Aferin. Bol. Bekle. Assalamu alaykum. Ma'qul. Qur'onning eng birinchisi Iqro deb tushgan ekan. O'qu degan. Arabchada Iqro deydi. O'qu deb degan ma'nosi bor. Anda emasa keyingi so'roq Qur'on kitobining eng birinchi o'sha oyati bizda hozir yanvar, fevral, mart, aprel deganda edi, qaysi oyda tushgan? Qaysi oyda? Chaqda jipara ko'tarildi. Eng birinchi hech kim bilmaydigan qaysi oyda tushgan. Qur'on qaysi oyda tushgan? Yo'q, bo'lmaydi bilmaydi. Qachon? Ramazon oyida tushgan. Apar belgilar Ramazon oyida tushgan. Demak, Ramazon oyida Qur'on tushgan ekan. Ramazon oyida Qur'on boshida bay aytmadimmi? Podskaskaning boshida aytmadimmi? Shahru Ramazon allazi unzila fihi Qur'on deb Ramazon oyida Qur'on tushgan deb yozib qo'yasizlar. Anda mesela keyingisi. Qur'on kitobni tushgan-ku, biroq Qur'on kitobni kim jo'natgan? Bu aniqdir, to'g'ri? Bu bilasiz barcha. Kim jo'natgan? Alloh jo'natgan, Xudoyim jo'natgan. Biroq Qur'on kitob Allohdan payg'ambarimizga o'zi tushib qolgan bu, kim olib kelgan bu kitobni? Bu yoqda da qo'l ko'taradi, bu yoqda da qo'l ko'taradi. Adlet bilir. Kim? Men komissiyam o'tiribdim bu yoqqa. Bek kim ko'taradi? Bana ko'targanlar bo'lmay, ko'z yo'l ko'targanlar. Jibril alayhissalom. Jibril degan kim bu? Ya. Jibril degan bu perişte ekan. Yo'q, ko'tarmaydi. Siz aytasizmi? Jibril degan bu perişte ekan. O'sha perişte Allohning o'sha perişte orqali payg'ambarimizga javob bergan oyatdan javob bergan ekan. Biliyordikmi? Bugun ayol yaxshi bo'ldi. Keyingi so'roq Qur'onda Qur'on kitobi o'z ichida-chi? Men hozir buni keyindan temada aytamiz. Qur'on kitob desa eldim bor, Qur'on o'qiydigan, Qur'on o'qisa eldim bor, odam o'ldi deydi-da. Odam o'lib qoldi, bor Qur'on o'qib berdik deydi-ku negizichi. Ichida Qur'on kitob qanday bo'lsa, Qur'on kitob o'ta ko'p ilmlar, o'ta naучный kniga-da. Bu o'ta ilmli kitob. Emi Qur'on kitobda temalar var, darg'anday tema bo'lib ketgan. Ana Qur'on kitobida eng cho'ng tema bor ekanda, bir tema bor ekan. O'sha joyda aytilgan ekanda Qur'ondachi. O'sha temani kim biladi? O'sha bir narsa joyda, o'sha negizgi temada Qur'onda. O'sha kim joyda? Kim joyda? Shu bola qo'l ko'taradi. O'zining shakirtimish bolachi. Tutib tursan hozir. Javob bermasan javob berasan.
Тура эмес жооп берсең вообще башкача болот адам. Тема бар экен да Куранда. Эң чоң темалар көп Курандачы. Куранда ар кандай темалар бар да. Куранда мисалы үчүн периштелер, пайгамбарлар, bir шаарлар жөнүндө, ит жөнүндө, мөмө жемиш жөнүндө, бир ар кандай адамдар жөнүндө бүт темалар бар да, тема. Бирок арасынан Курандын баарын карап чыксаң бир тема бар экен, ал башкаларга салыштырмалуу эң чоң тема экен Куран китебинде. Бuyakta көтөрүлүп, бuyakta кимбиз? Ким? Болду. Айтып бер. Муса алейхиссалам жөнүндө айтылган. Муса алейхиссалам жөнүндө жок тура эмес. Отур бер. Аркамда өзү билим бар бuyakta, таласта. 5 менен тозоктанып экен. 5 менен тозоктанып экен. Жок тура эмес. Башка. Аялдар жөнүндө Ниса сүрөсүндө. Ниса сүрөсүндө аял жөнүндө. Бул чоң сүрө, бирок аялдар жөнүндө тема бар, чындап эле, бирок ал аялдар жөнүндө эмес, тура эмес. Бирок ошо темага кирип кетип болуш керек азыр, айтабыз да, колдор көтөрүлүп баштады буякта. Чыналбай экен. Кандай негизи сүрө, Аллах сүрөсү эң чоң сүрө, Аллах жөнүндө айтылган. Эң чоң сүрө Аллах жөнүндө айтылган. Тема да, тема жок тура эмес. Тема Бакара эң чоң сүрө, ал сүрө деген жок, тема. Бир тема бар. Карасызбы, тура эле жооп берип, адашып кетсең жооп. Буякта кол көтөрөт байкем. Ата-эне жөнүндө. Тура эмес. Тура эмес. Айтыңыз. Менимче бул адеп ахлак боюнча адамдар маданияттуу ушул негизинде Куранда мен ушул менен камтылат биздин. Адеп ахлак. Маданияттуу адамдын баардыгы жаныбар кандай баардыгына берилген нерсе. Адеп ахлак. Мен жеке сиз жакындадыңыз, бирок алысып кеттиңиз. Жок, жакындадыңыз. Бир тема бар, мага ошо так сөз айтышыңар керек. Ким жөнүндө? Тазалык дагы бар сөзсүз. Куран китепте, бирок ал эмес. Тажвид жок, ал эмес. Карыз эмес, жок. Өлүм жөнүндө ал дагы тема бар Куранда, дагы. Мариям жөнүндө, Мариям энебиз жок. Кандай? Иман жөнүндө, иман китеп, албетте. Бирок ал туура эмес, негизги чоң тема бар. Бир ал баарыбыз билебиз аны. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө. Жок. Ким? Фатиха жөнүндө жок. Эч ким жооп бербей кой да. Ким? Сабырдуулук менен ибадатка чакыруу эмес. Тура, бирок тура эмес. Ал Куран китепте бар, мен муну жашыра албайм, чындап эле. Подсказка бересиң. Бербей турам. Үйрөнөбүз азыр, чогуп тур. Бани Исраил жөнүндө. Бани Исраил тура, бирок бул жоопко тура эмес. Бани Исраилдин уулдары жөнүндө деген тема бар, ал аябай көп жазылган Куран китепте. Дагы, жаңыл. Ширк кылбаш керек. Бул дагы тура, бирок суроого тура эмес жооп. Айтчы. Адам жөнүндө. Эң древнийден баштап бүгүнгө чейин. Маки. Kur'an'da en çok tema bu. Biz ekimiz, adam ekim. Ver. Tavakkal, gruppadan ajrat falan degen bolsun. Özün şakirttin bulçu. Жақсы. Андай эмесе, кийинки суроо, акыркы суроо, анан кийинки калтырабыз. Kur'an негизи, Kur'an'da dagы жеңил болуш үчүн бир нече bölümlerge bölüp koygan. Bunu biz para dep koyuyoruz, yoksa 100 dep koyuyoruz. Kur'an'da biz bölüp koyganda, Kur'an'da para deşet, yoksa 100 dep koy. Arapçada 100 dep bölünüp. Şu bölüp koyganda, Kur'an'da bir kança bölük var. Tuttura, belge Zaydan belge. Zaydan belge. Andan mesela biz programın kaydı bizim başka alp barışımıza bereli bir hafta. İstedim caşcanım, Hilalbay aytkanımdı, azabında lay tartım,
Ишегим самап күттүң го жолуң карап кең жайып тасмалыңды күйүттү эч билбеген күн калайм кеч кирбеген арка бел атабыздын жоктугун сездирбеген ажалдан күч келсе да аламды бүт берсе да алмашпайм эч кимге мен керек караныңыз бакыт кут жамалыңыз Кудайдан өмүр тилеп кыйшайсам таядыңыз жараткан аян кылган пайгамбар баян кылган бейиш жай таманыңыз жеримди тарбия бергенимди апаке кантип актай максутуң эмгенимди солбосо асыл денем жер сайып башым менен кайтарам эмгегиңме солбосо асыл денем жер сайып башым менен кайтарам эмгегиңме кайтарам эмгегиңме Аллах бизге канча азапка салса да шүгүр менен сабыр кылып жашайбыз. Ана өзен көркөм окуу боюнча Чыналы Чокоев байкебиз чыкырып алды. Assalamu alaikum. Жамаат, туугандар. Ушу мен кичине салам жөнүндө айтып кетсем, бир-эки сөз. Ассаламу алейкум деген сөз мусулмандарга айтылганда мусулман жооп бериш керек экен. Ва алейкум ассалам деп сөз. Если жооп бербесек, бул кыямат кайымга чейин бизде турат экен. Жооп албай. Алик салам берген, алик алыш бизге обязательно экен. Ошон үчүн бу мисалы үчүн биз мусулман адамга ассаламу алейкум деп жооп берсек, ал уккан адам, алик ала турган адам ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух деп жооп бериш керек экен. Толук, андан жакшыраак. Ошон негизинен если бизге башка улуттан, башка динден бирөө салам алейкум деп калса, биз ошого жооп берген алейкум деп. Ва алейкум эмес, алейкум. Бул дүйнөнүн жакшылыгы сага арнайм дегенде биз дагы сага да деп коюш керек экен да. Ошондо бизде да ушундай учурлар көп кездешет. Негизи жумушка барганда билип калган биздин жумушта литовиздер салам алейкум деп калат да, биз ошону алейкум деп. Көбүнчө кээде ва алейкум деп жооп бере алабыз, алейкум деп жооп берген аракет кылыш керек экен. Анан менин негизги темам ушу пайгамбар жөнүндө экен. Пайгамбарды негизи кичине сөз кылып кетели. Аллах Таалам жаратканда Адам атаны, Адам алейхиссаламды биринчи жараткан экен да. Жаратып турушу бейишке коюп берген да. Адам алейхиссалам атабыз бейиште жүргөндө ушу биздин умаяны деп коебуз. Ушу умаяныбыз багы акылдуулук кылып, бир нарушение кылып коюп, анан Аллах Таалам бейиштен Адам атаны жерге түшүргөн экен. Жерге түшүргөндө асыр намазында жума күнү жерге түшүргөн экен. Ошондо бейиштен түшүргөндө Адам алейхиссалам 200 жыл жерде ибадат кылган экен. Аллах Таалам кечирим сурап, менин урпактарым бейишке чыксын деп. Ошондо Аллах Таалам 200 суранганда Аллах Таалам кечирбей, акырында Аллах Таалам Адам алейхиссалам сураган экен. Ахматтын урматына мени кечир деген экен. Ахматты Аллах Таалам айтты, сен каяктан билесиң Ахматты дегенде, мен сенин аршыңга жазылган окугам деген. Бул Мухаммед алейхиссалам пайгамбарыбыздын бейиштеги аты Ахмат экен, жердеги аты Мухаммед экен да. Ошонун урматына кечир дегенде ошо Аллах Таалам кечирген экен. Ошон үчүн биз дагы Адам атанын урпактары
бүт бешикке чыкканга Аллах таала насип кылсын, чыгабыз иншаллах. Ошо памаш үчүн бир саптар бар эле, окуп берип коелу. Сырларың чечсең билинип, сыноодон бүткөн түрүүлүк, сен айткан жолду тапканга сезимдер эргит сүйүнүп. Салават айтам дубадан, сагынам, сүйөм, кубанам, султанга султан пайгамбар, сулуу эмес сенсиз бул аалам. Өмүргө ыйлап жеткен жер, өлүмгө ыйлап кеткен жер, өзөгү толгон арманай, өзүңдөн билбейм дешкендер. Акылга акылда ыйман бөлүнөт, ар момун берет күбөлүк, ай күн да батат кезинде, а сенин нуруң бул ааламга түбөлүк. Рахмат. Күйүп жанган жүрөктөр ыйман жолго үйрөткөн, акыйкатты сүйлөткөн пайгамбар Расулуллах. Немесе кийинки Баястан Жанов. Из калктар. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барыда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлө өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кулундарга, баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктө нур барда, жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң. Жалп деп анан өчкөнөңдү жалын, бул учурлар кайрылбаган иримим. Өзгөртөсүң келечекти билсең, өзөгүсүң жагын урдун билсең. Адамдарга үлгү болуп дайын, жашагысы келгендей сен жүрсөң. Өкүнбөйлө өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктө нур барда. Өкүнбөйлө өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктө нур барда. Анда эмесе Куранга кезек берсек, Алла Тааланын буйрук Кураны. Белек байке, келиңиздер Куран жөнүндө кичине таалим алалы. Биз бүгүн майрамдаган келдик. Азыр баарлашабыз, майрамдашабыз, жыргайбыз азырчы. Тамак киргенде эле элдин баарын жүзүндө жылмайып башталат да. Азыр болсо тамакка чейин албетте отурат баардыгы, настроениясы жок, маанайы жок. Беле кайра сүйлөп атат деп элечи. Эмесе баштайлы. Рамазан айы бул Курандын айы экен, Бая мен айткандай Бакара сүрөсүндө Алла Таалам 185 аятта мынтип айтат. Рамазан айы бул айда дейт Куран түшүрүлдү.
адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолду жана жакшы менен жаманды ажыратуу үчүн ачык далилдер болуп көрсөтүлүптүр. Бул Бакара сүрөсүндө баягы суроо болчу да атайын. Эми кийинки Курандын эле Таха деген сүрөсүнүн 123 аятында Алла Таала мындай экен. Кунт коюп койгула ушул жерге. Рамазан айы бул айда Куран түшүрүлдү деп атат. Анан кийин эле Таха сүрөсүндө 123 аятында ким менин жолума ээрчисе, алар адашпайт экен жана бактысыз болбойт экен. Демек, Куран бар, Куран менен ким жашаса бактылуу болот экен. Макулбу? Бул негизги биздин тема. Эми Куран чында бул туура жол. Biz bayattan beri aytпайбыз, Kur'an bul tuğra jol. Kur'an kitaptın misal üçün urmatına gerek bolsa, Jipar aytты, Ramazan ayında Kur'an düşürüp жатат. Ramazan ayında. Kur'an'a şunçalık sый urmat boldu Ramazan ayı. Bizge ne oldu? Oroza tutu farz boldu. Oroza tutuşun gerek 30 gün. Bolboyt. Kur'an bul, gördüңөрбү, жашоонун мыйзамы экен, бул бактылуулук формула экен. Эгер бактылуу болом десең, Kur'an менен жаша. Çinde öyle. Anan bizde çinde öyle var, bayağı özünçöle samauçka деп коет го. Özünçöle bayağı pışıklar, özün тура бактылуу жолун табат, карасаң эле орто жолдо бактысыз болуп, акыр аягы банкрот. Же бул дүйнөдөн жок, же наркы дүйнөдөн жок. Тилекке каршы. Бул биздин жашоодо кездешип келген, биз бул бүгүнкү күндөрдө эле көрүп атабыз муну. Эми ким Куран менен жашаса, анын дейт, не дейт? Анын акылы адашпайт экен. Ким Куран менен жашаса, анын адамдын акылы адашпайт экен. Адамдын акылы биз ар дайым эки нерсени ойлонот экенбиз да. Биринчиси ар дайым руханий жагы, руханий жан дүйнөбүз бар. Руханий жак толуш керек экен. Анан ким Куран менен жашаса, адамдын руханий акылы дагы, анан материалдык жагынан. Куран менен жашаса не только намаз эле эмес экен, бай да болот экенсиң. Чөнтөгүңдө акча толо жүрөт экен. Себеби туура табасың да, адал табасың. Адал тапкан берекелүү болот да, адал тапкан. Эми Kur'an менен жашасаң, беле акылың эмес, денең дагы, денең. Физически, денең дагы адашпайт экен. Мисалы, биз өткөндө сабагыбызда атайын айтканбыз, чында эле бир нече мисал келтиргенбиз. Адамдын акылы дагы, адамдын денесинен адашпайт экен. Биз өткөндө жакшы мисалдар келтиргенбиз. Жөнөкөй эле мисал, Индиядагы ошолордун бир дининде бар экен. Азыр айтсам жиркенесиңер. Жөнөкөй эле малдын кыгы бар го, ошону булар ыйык көрөт экен да. Эми элестетсеңер, ошолордун арасында биз да отурабыз. Кудайым канча миллиард адамдын арасынан бизди мусулман кылып, мусулман үй бүлөдө, же болбосо мен мусулманмы деп башты көтөрүп турган мусулман кылып койду бизди, турабы? Эмесе биз да отурмакпыз ошолордун арасында малдын кыгын, же малдын жанагы алдан чыккан баягы ичип коюшуп чында эле. Ала керек болсо шуанат экен да, мындайчы. Бул дейт мукаддас деп коет, ыйык деп көрөт экен да. Кудайым биздин акылыбызды адаштырбаптыр. Ошон үчүн Кудайга шүгүр кылып койгула, Кудайга шүгүр. Демек, Куран менен жашасак, адамдын акылы менен денеси дагы адашпайт экен да. Акылы дагы, денеси дагы. Эми карагыла. Куран туура жол дедик. Куран бул туура багыт дедик. Алла субханаху ва тааля Куранда ан-ниса, дагы бул жерде айтып кетейин, биздин анча-мынча феминистка кыздарыбызга баса белгилеп кетейин. Куранда чында эле эркектерге караганда эң көп аялдар жөнүндө бая айтпадыбы? Ниса сүрөсү бар. Курандын эң чоң сүрөлөрдүн бири аялдар жөнүндө айтылган. Ислам дини бул аялдарга өтө чоң сый-урматы бар. Билесиңер да, пайгамбар айтканы, бейиш энелердин аягын таманын астында. Биздин ар бир кызыбыз, карындашыбыз, эжебиз булар энелер. Ошон үчүн сыйлай билишибиз керек, урматтай билишибиз керек. Эми Куранда Ан-Ниса сүрөсүнүн 174-аятында Алла Таала мынтип айтты: "О адамдар, силерге Роббиңер тарабынан анык далилдер келди, анык далилдер. Жана биз силерге анык нур, улук Куранды түшүрдүк." Куран демек бул не? Аллахым бизге нур берген экен. Жүрөгүбүзгө нур, акылыбызга нур, жолубузга, багытыбызга нур, жана кабырыбызга дагы нур берген экен да. Куран. Көрдүңөрбү? Бул жашоо наркы жашоо. Баягы биз Литвага келатканда мигранттар страховка алып атпайбызбы? Страховкасыз жашай албай калбадыкпы? Бул чыныгы страховка экен да, бекер страховка экен да. Чында эле страховка. Бул жашоодо дагы наркы жашоо нур экен да. Ошон үчүн кээде биз бая
маани бербейт экенбиз, бирок тилекке каршы Кудайымдан тилейм бүгүнкү кечеден кийин бир аз үйгө барып ой жүгүртөбүз депчи. Ой жүгүртүп, мен жашоомдо көп нерсени унутуп калыптырмын, адашып калыптырмын деп ойлонот деген бир үмүттөмүн, Кудай буйруса. Ошон үчүн көп Куран окуйду туугандар. Бул Рамазан айы, Рамазан байрамында отабыз, бул Курандын айы. Ал эми адамдын акылы, мисалы үчүн материалдык жагынан дагы көрдүңөрбү, Алла Таала деди, ким менин жолумда ээрчисе, менин жолума адашпайт, ал да бактысыз да болбойт деген. Демек, руханий жана материалдык. Эми туугандар, келгиле, биз мусулмандар чындыгында айтып атпайбызбы, руханий жактан. Макул. Анда бул жерде критический мындай бир суроо да, критикалык бир суроо. Алла Таалам бул динди анык, айкын, чын дин катары бизге берсе, эмне үчүн мусулмандар бай жашабайт деген суроо. Эмне үчүн кыргыздар Кыргызстандан Литвага мигрант болуп биз бирөөнүн короосунда иштеп берип атабыз? Жөнөкөй суроо. Туурабы? Кезиккен ар бир адамдын акылында бул суроо бар да. Биз мусулман болсок, биз акыйкат динде болсок, мага ким жооп берет ушул суроого? Эмне үчүн биз кедейбиз? Ким жооп берет? Эмне үчүн биз өзүбүздүн ыйык жерибизде, Кыргызстаныбызда эмгектенип иштей албай атабыз? Ошол эле айлыкты биз эмне үчүн ушул жакта тапкан айлык маянан ушул жакта таба албай атабыз? Ким мага суроого жооп берет? Ушул жооп берем, азыр мен жооп берем. Белек берем. Адлет берчи бир белек. Ким жооп берет? Экөөңөрдүн бирөөңөр чактада кол көтөрөт. Ким жооп берчи? Бул төлөгөн байтан бери кол көтөрөт. Берчи ушуга белекти. Эмне үчүн? Динден алыстаганыбыз, алсыздыгынан. Динден алыстаган үчүн биз ушундай учурда экенбиз. Жок, мындай карап көргөндө баке, бизде коррупция основной. Коррупция. Коррупция эмнеден келет? Эгер динди Не жок, касиет. Закон, мыйзам жок дагы, Кыргызстан жамандабагыла, Береке жок. Ответ. Чынал баке. Бул жашоо именно мусулмандардыкы эмес да. Кыргызстанда ошол үчүн жашоо далай байык да. Жок, адашасыз. Мусулмандардыкы бул жашоо. Именно мусулмандардыкы. Жок, туура эмес, жок. Байке. Ар бир адамдын тагдыры жазылган да. Тагдыры жазылган. Макул. Тагдырга ишенебиз. Бирок бул жооп тура эмес, байке. Жок. Тартип жок болгон үчүн ушундай жашап атабыз. Жаңыл, анан ким жакта байке? Мынаки. Бул жооп бир аз жакын, бирок толук эмес. Сеникинден кабыл албайм, бирок азыр булар туура эмес жооп берсе, берек сага кетти, Жаңыл. Айтыңыз. Сыноо үчүн жаралса керек. Туура, алдынан эч ким сиз менен тартышпайт. Сыноо, албетте, ар бирөөбүздүн сынообуз бар. Ар бирөөнүн пешенесинде өзүнүн неси бар, маселеси бар. Күнүмдүк, туурабы? Үй бүлөсү менен, ата-энеси менен, баласы менен, кошунасы менен, начальниги менен ар кандай маселеси бар, Биздин руханий акылыбыз жайында, туп тура. Бирок биз материалдык жактан мусулман катары адашып атабыз. Бул маселеге мага жооп тапканга мен азыр белек берем. Айт. Жок. Негизи биздин өзүбүздүн мусулмандардын жашоодо материалдык жактан алыс болгон себебибиз эң биринчиден динди туура эмес түшүнөбүз. Башкача айтканда, же болбосо динди толук карманбайбыз, кармангандарбыз. Например, өзүбүз кимсиң толук таянып, диниң менен десе мусулманбыз дейбиз, бирок мусулмандыктын шарттары кайсылар? Мусулман кандай болуш керек? Материалдык жактан ага көз караш кандай болуш керек? Деген суроолорго так жооп бере албайт, ошону өзүнүн жашоосунда киригизе албайт. Мусулманмын деп жашап жүргөндөр, например, намаз окуп башка кылып жүргөндөр, бирок алар башкача көз караш менен карашат. Бул дүйнө бизге сыноо, бизге бул дүйнөнүн кереги жок, мага тыйындын деле кереги жок, мага 5 вакыт жетет болду дейт. Андай да эмес. Мусулман адам эң таза, эң жакшы, эң биринчи орунда жашаш керек. Бирок аны орунда кое албагандыгыбыз үчүн биз артта материалдык жактан биз артта калдык. Бир ручкадан белек бергиле. Жаңыл менен ушул бала атын ким бул? Сагын деген жигит. Бул жооп, кол чапып койгула, кол чапып койгула.
Мен силерден күткөн жооп толук жооп бул эмес болчу, бирок ошого жакындатты жаңыл менен ким Сагыт. Чоң рахмат силерге, Алла разы болсун. Бирок чындыгы жооп. Мен жаңы эле башында окуп атпайбы, Алла Таалам Бакара сүрөсүндө айтпайбы? Силерге Куран түшүрүлгөн. Куран менен жашагыла деп атпайбы? Ким дейт, ана Таха сүрөсүндө ким Куран менен жашаса, ал дейт бактылуу болот дейт. Куран менен жашаш керек. Көргөнбү себеби? Куран менен жашабай жатканыбыздын себеби улам келип биз иштеп берип атабыз. Бирок буга чындыгында кейбей келет туугандар. Дагы көп нерсе алдыда. Биз жараланып атабыз да, Кудай буйрса. Көп нерсе алдыда. Эми биз материалдык акылыбыздан адашып кеткен телекке каршы бул мойнунга алабыз, туурабы? Материал жактан. Азыр мен силерге ошол кээ биркилерин пример кылып кетейин. Астрономия боюнча мына Ибн Шатир, мына Ат-Туси эки бир туугандар. Булар биринчи жолу ошол кезде биздин планета күндүн айланасына айланат жана биринчи жолу айтып чыгышканда булар жана жердин жана алардын ортосундагы жылдыздардын немесини изилдешкен. Астрономиянын биринчилерден болуп ушулар изилдешкен. Кийинкисин өткөрсөңүз. Кийин Аль-Буруни. Бул жердин ошол өз нугун жана күндүн айланасынын айлануусунун далилин илимин кеңири колдонулган Буруни эрежесинин автору. Андан кийин мына Аль-Фергани, бул ошол биз Фергана Кыргызстан эки өрөөндө го, бирөөсү Чүй, бирөөсү Фергана. Ошо именно ошо Фергана өрөөнөн чыккан Аль-Фергани жердин формасы шар экенин ачык айтып далилдеген да. Эгер карап көрсөңүздөр китептерде эле бар да, ар кандай теория бар. Пилдин үстүндө, ташбаканын үстүндө жер плоский. Булар ошол кезде уже айтып чыгышкан ошол. Жана эң кызыктуусу баягы күндүн эң узун күнү мына 22-июнь. Азыр күндө деле айтып келебиз. 22-июнь самый длинный день. А 23 баягы математикалык жактан эң кыска түн. Күн эң кыска күн экен жазып чыккан, далилдеген. Жана ошол эле кезде баягы күндө то, что есть на солнце пятна. Доказать этип, баягы күн менен жер менен айдын затмение, лунный затменияны заранее эсептеп чыккан биздин Аль-Фергани. Дальше өткөрсөңүз, жана ботаника жагынан Ибн Аль-Байтар. Бул дүйнөнү кезип 1,5 миң пайдалуу баягы өсүмдүктөрдү полный баягындай немесин түзүп, полный маалыматтарды калтырып, ушул күнгө чейин колдонуп келет жазган китептеричи. Көзөңүз баке. Медицина тармагына жаңа Белек пакет тазалыкты айтты. Бүгүнкү күндө азыр коронавирус болуп атат. Ошол кезде баягы жугуштуу ооруларды көбүн изилдеген жана бизде немеде операцияга барганыбызда ар кандай анестезия алабыз го. Местный наркоз, бертиңдей наркоз. Ошолорду биринчи колдонгон Ибн Сина жана орто кылымда Европаны дагы медицинанын чоң өнүгүүсүнө азыркы күнгө чейин колдонулган китептери Европада аябай колдонушкан да бул китептичи. Медицинанын канону деген китеп. Бул ар бир медик муну баалайт. Гиппократтан кийин келе турган китеп. Жана Абуль Касим аз-Захвари. Бул туруктуу жана операция кылабыз го. Операция кылгандан кийин биринчи тиккен хирург, бул да мусулман болгон. Жана ошол эле киши шприц, скальпель, операцияда иштетилген, бүгүнкү күндө иштетилип аткан инструменттердин автору десек болот да ошол кишиничи. Али ибн Аббас онкология оорулардын операция кылган, тоже бул чоң алым болгон хирург. Бунун китеби мына Китабул Малики медициналык как энциклопедия катары ушул күндөрдө да колдонулат. Чоң бир китеп. Математика боюнча мен бир суроо берейин. Менин колумда телефон. Бул жерде компьютер. Буну тапкан адамга мен белегим бар, кичинекей.
компьютерда компьютердин өзүнүн тили бар да. Все вот өзүнүн тили бар. Биз мына окуп аткан нерсе бул биз үчүн, бирок компьютер эки эле нерсени тааныйт да. Кайсы анын тили кандай? Эки эле нерседен турат. Белик баки. IT тармагындагы бул основа. Жок, бул компьютердин бир эле мына өзүнүн тили бар, өзүнүн алфавити бар. Ал эки эле нерседен турат. Жок, билгендер барбы? Айтып коембу? 0 менен 1. Бүттү, башка немеси жок. Ошол 0 менен 1ди бизге жеткизген азыр математиканы жеткизген Мухаммад Аль-Хорезми. Ал 1ден баштап 10го чейин саналган цифраны бизге жеткизген. Алгебранын атасы. Алгебра деген сөз дагы аль-жаббар. Бул эсептөө. Ошол жактан чыккан да, ошол киши бизге жеткизген. Бизге бул жашоо өзү полностью бизге математика. Ар бир нерсени эсептеп көрсөңүз да, Куранда мисалы үчүн күн деген сөз арабчасы кандай эле? 30 жолу. Ай болсо 12 жолу. Бүт математикадан чыккан да. Да өткөзө берсеңиз баке. Мен булардын эмне себептен сиздерге айтып атам? Эмне себептен? Булар билимди каяктан алышкан, эмнеге мындай кылышты? Ооба, Курандан. Себеп дегенде буларга бир подсказка болгон да. Окушкан, караса жазылып турат. Значит, түрктөрдө бир сөзү бар, ипужу деп коет. Подсказка. Подсказка болгон. Бул ошол биздин Курандан изилдешип, ошону окушуп, ошол жакта мээнет кылып, дүйнөгө өтө чоң бир салым кылышкан да. В Коране это написано еще 7-чи кылымда, ал кезде мисалы үчүн илим өнүккөн эмес, адамдар чөлдө жашашкан. Өзүнчө бир мужиза да. Жашоонун суудан келип чыгышы. Алла Таала Куранда айтат, капырлар асмандар менен жердин бир экендигин жана биз аларды ажыратып бардык жандыктарды суудан жаратканыбызды көрүшпөйбү? Алар ишенишпейби? Бул Анбия сүрөсүнүн 30-аятында. Бул дегени научный доказательство карап көргөндө биздин организмибиз клеткалардан турат. Клеткалардын 80% суудан. Бул нерсени биз качан үйрөндүк? Бул микроскоп чыкканда гана биз ошо клетканы караганда үйрөнүп атабыз да, адамзатчы. Бул чындык болсо ошол 7-чи кылымда Куранда ачык аякка жазылып турат. Так, темир жөнүндө мына темир айлана чөрөздө бүт жана обычный химияда болсо Фе болуп жазылып кетет го, обычный темир. Ошол жөнүндө кичине маалыматыңыздар барбы? Куранда болсо биз мына Алла Таала жазып турат, биз темирди да түшүрдүк. Анда улуу күч жана адамдар үчүн пайда бар. Хадид сүрөсү темир 25-аят. Темирдин составын изилдеп көргөндө бул жерде пайда болгон материал эмес экен да. Бул окумуштуулар изилдеп көргөндө бул миллиондогон жыл мурда кометалар атака болуп жерге калып кеткен кометанын метеориттердин калдыктары. Темир. Так өткөзө берсеңиз. Мен буну кыска кылып айтайын, сиздердин убактыңыздарды албайын. Анан асманда коргоо болот, атмосфера, стратосфера кеткенде сиздер билесиздерби? Асман бизди көп нерседен коргоп турат да. Коргоп турат. Эгер кечинде карасаңыздар, жана жылдыз учту дейбиз. Ал жылдыз учпайт, андай кичинекей комета, астероиддор жерге аябай көп түшөт. Ошолор жерге түшүп чейин күйүп жок болуп кетет. Анан атмосфера бизди эмнеден коргойт? Күндүн
излучениялардан коргойт. Зыяндуу радиационный излучение лучтарды жерге өткөзбөй биз ошо кең эркин күндү карап жүрөбүз да. Эгер дагы неден коргойт? Жердин сыртындагы атмосферада космоско чыгасыз, открытый космос. Ал жерде температура минус 270 градус. Минус 270 градус. Заматта тоңойсуз да. Ошо атмосфера бизди коргоп турган үчүн ал нерсени биз күн жоголгондо сезбейбиз. Бул нерсе Куранда жазылган экен да. Ошол Анбия сүрөсүнүн 32-аятында тур. Асман бизди коргоп турат. Тоолор жөнүндө мына биз Кыргызстанданбыз, тоолуу аймактанбыз. Тоолордун да бул жашоодо өзүнүн функциясы бар да. Анын келип чыгышы, кандай болушу, сиздер билесиздер, жердин астында географияны окуганбыз барбыз, жер жылып турат, тектоникалык. Буларды кармап турган бир өзөк бар. Мисалы үчүн Гималай тоосунда Эверест бийиктиги 9 километр болсо, то, что мы видим, 9 километр болсо, жер астына кеткени болсо 125 километрден да ошо алыска кетет экен да. Бул бизди тектоникалык жактан сактап турат. Ошол эле нерсе Куранда жазылып турат да. Биз жерди төшөк жана тоолорду казып кылбадыкпы? Наба сүрөсү 6-7 аяттар. Ушул мен немелерди мен силерге азыр кыскача кылып айттым. Биз основном Курандагы баягы доказательство, илимий изилдөөлөр көбүнчөсү мына 20-кылымда баягы технология өнүгүүсү менен ачыкка чыгып келатат да. Бүгүнкү күндө дагы кээ бирки баягы биз үчүн азыр секрет болуп турган нерселер ачылып келатат да. Ачыла турган нерсе да мен ишенем аябай көп. Биздин акылыбыз баягы иши ага жете элек. Ошон үчүн биз мен айтпадым жана мусулмандардын алтын доору болгон. Ошол нерсени иншалла биз дагы аракет кылып, балким биз жетишпей калып, мен 32-ге чыктым, балким ага жетишпей калам, бирок мен балдарына аракет кылса, келечек бар да. Ошондой биз өзүбүздүн Кыргызстанда, бизден дагы мусулмандардан дагы жанакы окуп, илимге жетишип, ыйманыбыз бекем болсо, дагы келечек иншалла алдыда деп ойлойм да. Ошон үчүн окуйлу, өзүбүздүн тарыхты билели. Ана мусулмандар силер ушундайсыңар дегенде баандай. Силерде бул жакта литовецтер айтып калды, силерде 4 аял алса болот жандай. Бул бизге баягы кылынган черный пиардын бизди сапасы деп ойлошот да. Бирок асыл максат ошо мен айтканда карап көрсөк, бүгүнкү күндө жашап аткан бул технология, бүгүнкү күндө жашап аткан Европадагы тазалык бизден үйрөнүшкөн дагы, биз наоборот ошол нерсени унутуп калдык да. Наоборот, ошого биз кайра жандандырууга, кайра тирилүүгө аракет кылышыбыз керек. Bizde azık tilekle karşı dünyadaki futbolistlerden, deputatlardan, prezidentlerden atın, ata babaların, ballarından biliriz de kaysi futbolist, kaysi komanda işte. Oynayıp misalı. Biz benim o futbol komandamızda ballar var, Cemal Farat'ta. Liverpool desen çatakalatta, Liverpool degen. Yoksa kaysi Chelsea. Oşudolar da var bizde. Ana sebebi bizim Kırgızların da bu jakta futbol komandamız var. Bunların biz namusumuzda. Benim mağa canlı geyitken bir buna geyit ıslık tamak tartılsın. Sorularda olup kovası lazım. Bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin atası da apası da bulur. Atasının adı kime gidiyor? O belki aytılak aytı çaldı. Atasının adı Abdullah. Belki bir belek belirli. Anda oşonda ile bulandım. Apasının adı kim aytır? Turabes. Maryam. Turabes. Kim? Bu belki Tur aytı. Amine. Kim aytı Ayşe'de? Görmüyorsun onu. Peygamberimizin gençliğinin adı Ayşe oldu. Tur aytır. Peygamberimizin atasının adı Abdullah. Peygamberimizin apasının adı Amina.
Bunu jаттап алайлы, билип алайлы. Анан Криштиану Роналдонун баласынын аты ким десе баары билет. Аялынын аты ким десе баары билет. Мессини билет бардыгы. Дүйнө жүзү билет. Пайгамбарыбызды билбейбиз. Кийинки суроо. Пайгамбарыбыз жаш кезинен билесиңер, өзү жетимдиктин эң жогорку деңгээли бул Кудайым жетимдикти көрсөтпөсүн. Эң жогорку деңгээли бул төрөлгөндө атасы жок болуп төрөлгөндө. Себеби апасы боюнда бар кезде атасы өлүп калган. Абдулла деп атпайбы атасы? Абдулла каза болуп калган, өлүп калган. Анан пайгамбарыбыз жетим болуп төрөлгөндө. Апасы менен. Biraz gözünü açkanda ele, аны болсо kimge берген? Булар Арабтарда ушундай bir adat бар болчу. Алар шаардан сырт жака араб тилин, азыр бизде био деп атпайбызбы, экологический. Ошондо жашап келиш үчүн пайгамбарыбыз жөнөтүшкөн. Эң биринчи кормилица деп коет. Ошону сүт эмгизген апасы ким, ошонун аты ким? Qancha kishi qo'l ko'tarib berdi bu yoqda. Bu yoqda tegib bu bola o'zi ana siz to'xtab turibsiz. Voy, aytsangiz. Kim? Halima. Berdi Halima. Payg'ambarimizni baqqan kормилица deb qo'ydi. O'shoning ati Halima bo'lgan. Biroq payg'ambarimiz o'rnib turib 2 yoshga chiqib, anam dag'i ular kim qiladi? O'sha Halima. Barib апасы өзүнүн апасы Амина апасы менен Мединага сапарга чыгып, кайра келатканда апасы каза болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам толук жетим болуп калат. Жетим. Анык жетим. Ошондо пайгамбарыбызды багып калам деген чоң атасы болгон. Чоң атасынын аты ким? Абу Талиб. Тура эмес, отурмуз. Абу Жахил да эмес, отурмуз. Абу Жахил. Абдул Муталиб. Атыңыз ким? Бериңер. Пайгамбарыбыздын чоң атасынын аты Абдул Муталиб экен. Мен жардамчыларым жакшы иштеп атат. Жакшылап койбойсуңар, батылеп. Кол көтөрүп атат. Азыр тура эмес кылып койсоң, эртең сөз чыгат, жазып коет ушундай болот деген. Таныштарга деп. Таныш эмеспи? Хорошо. Пайгамбарыбыздын төрөлгөндөн кийин айтпайбыз, төрөлгөн атасы жок болчу, кийин апасы каза болуп, жетим болуп калат. Жетим болуп калгандан кийин чоң атасы дагы күн жетип, чоң атасы дагы каза болуп. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan,
رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب